Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз тилин үйрөнүүдө тилди билүүчүлөр катары же тилди үйрөнүү каалагандар катары ошо тилге байланышкан суроолорго жооп берүүнү улантабыз. Бул биздин негизи кыргыз тилин боюнча билимибизди кеңейтип, кептик тажрыйбабызды өстүрүүгө арналган ошо курсубуздун бул сөз башы болуп эсептелинет да. Биз ушуну улантып жатабыз азыр. Кийинки биз башында сүйлөштүк, мурунку сабактын акырында өзүбүздүн тил билүү деңгээлибизди белгилегенге аракет кылдык. Сиздер өзүңүздөр аныктап алдыңыздар болуш керек. Мен баштапкы деңгээлде билет экенмин, же орто деңгээлде, же жогорку деңгээлде деп. Анан кийинки суроо бул кептик аракеттердин түрлөрү кайсылар? Башкача айтканда биз негизи тилди кайсы түрдө колдонобуз? Кайсы түрлөрүн билесиңер тилди колдонуу, мисалы кандайча колдоносуз кыргыз тилди? Менин жоопторум мындай, өзүңүздөр салыштырып көрүңүздөр. Кептик иш аракеттеринин түрлөрү бул экиге бөлүнөт: активдүү жана пассивдүү депчи. Активдүүлөргө бул сүйлөө түрү кирет. Жана экинчиси болсо бул жазуу түрүндөгү кептик аракет бул активдүү болуп эсептелинет. Себеби деген биз сүйлөө аркылуу өзүбүздүн оюбузду билдиребиз, өзүбүз маалымат беребиз, же болбосо суроо беребиз. Ошону эле өзүбүздүн оюбуздагы, ичибиздегибизди тил аркылуу билдирүүнү биз ооз эки эмес, биз жазуу түрүндө дагы билдире алабыз. Башкача айтканда, биз тилди колдонуу менен башка адам менен, башка бир тараптар менен андай байланыш түзгөн болобуз. Ошондуктан бул активдүү деп аталат. Ал эми тилдин пассивдүү түрү болсо, тил өзүбүзгө кайрылганда, биринчисинде биздин айткан сөзүбүз, жазган сөзүбүз, кебибиз башка адамга багытталган болсо, ал эми дагы бир кептик тилдик аракеттерди жүргүзөбүз, ал аракеттер өзүбүзгө кайрылган болот. Бул деген өзүбүзгө багытталган болот. Бул болсо окуу. Ошол тилде, мисалы кыргыз тилинде биз түрдүү нерселерди окуйбуз, интернеттен окуйбуз, кыргыз тилинде сайттар бар, адабий китептерди окуйбуз жана башка. Жана угуу. Ыругасыздарбы? Же бирөөнүн сүйлөгөнүн угуп аткан болосуздарбы? Же кыргыз тилиндеги тасмаларды көрөсүздөрбү? Угуу бул пассивдүү иш аракет болуп эсептелет. Себеби силер угуу аркылуу силер өзүңөрдүн түшүнгөн түшүнбөгөнүңөрдү билесиздер. Бирок угуу жана окуу аркылуу эгерде жооп кайтарбасаңар, эгерде жооп бербесеңер, сүйлөбөсөңөр ошого байланыштуу силер өзүңөрдүн тил билүү деңгээлиңерди, тилдик активдүүлүгүңөрдү көрсөтпөйсүңөр. Ошондуктан бул пассивдүү деп аталат. Негизи сиз тилди үйрөнөйүн деп кимге кайрылбаңыз, кайсы мугалимге, кайсы курска, кайсы окуу жайына кайрылбаңыз. Сиз ушу тилди үйрөнүүчү катары негизи тилди билүүнүн жана үйрөнүүнүн принциптерин билип алганыңыз жакшы болот да. Себеби сиз сын ой жүгүртө билген адам катары, өзүңөрдүн максатыңарга жетиш үчүн активдүү иш аракет кылчу адам катары, сизди окутуп аткан адамдан ушул принциптерге таянууну талап кыла аласыз. Сиз ушул принциптерге таянып атабы же таянбай элеби деп баа бере аласыз да. Демек, биринчи принциби бул негизи тилди үйрөнүү процессинде бардык деңгээлде, жана башында айтпадык беле өткөн сабактарда, баштапкы деңгээл, орто деңгээл жана жогорку деңгээл деп, ошол бардык окутуунун деңгээлинде кептик аракеттердин 4 түрү тең бирдей өздөштүрүлүшү керек. 4 түрү дегеним, сиз жаңы тилди үйрөнүп жатканда дагы, же орточо билип калып, анан бирок мындай тилиңизди жандандырып, активдештирип, кеңейтип билимиңизди мындай орто деңгээлде экениңизде дагы, бардык деңгээлде сүйлөө көндүмдөрүңүздө, жазуу көндүмдөрүңүздө, окутуу жана угуу көндүмдөрүңүздө өөрчүтүлүшү керек. Бул окутуунун азыркы кезде тилди үйрөтүүнүн негизги талабы болуп эсептелинет. Мисалы, буга бир жакшы көрүнүктүү мисал бар. Мен мисалы уккам, сиз деле угат болушуңуз керек. Мисалы, тил жөнүндө кеп болуп калсачы, мисалы, сиз англисче билесизби? Же болбосо сиз кыргызча билесизби деген суроого бир кызыктуудай, бир жагынан алганда аябай кызыктуудай көрүнгөн бир жооп укса болот да. Мынтип айтышат. Мисалы, сен кыргызча билесиңби деп сураса, балким сиз деле ошонун катарына кирерсиз. Айтышат, мен кыргызча түшүнөм, бирок сүйлөй албайм деп айтат да.
бир жагынан алганда бул кичине акылга сыйбаган көрүнүш. Себеби деген эгерде адам тилди түшүнсө, демек аны сүйлөгөндү да билиш керек да, туурабы? Экинчи жагынан бул чын эле бар анык көрүнүш. Себеби деген айтпадымбы, негизи баардык деңгээлде сиз тил үйрөнүп атканда, баардык тил сабагына, кыргыз сабагына үйрөнүп атканда угуу, окуу, түшүнүү, жазуу, сүйлөө көндүмдөрү бирдей өнүккөн болуш керек. Бирок көп учурда адам өз алдынча тилди үйрөнүп атса, же болбосо мындай коммуникативдүүлүк деп аталчу усулдарга негизделбеген сабактар болуп калганда, балдардын тил билүү деңгээли бир жактуу гана өрчүп калат. Башкача айтканда, тилди билүүдөгү мындай пассивдүү көндүмдөр гана окут, түшүнөт, угат, түшүнөт. Жана түшүнөт да, бирок кайра жооп берип, кайра сүйлөп мындай кепти кура албайт. Мындай сүйлөмдү кура албай калган учурлар да болот. Демек, ал адамдын тилди окуудагы ошо активдүү деген кептик көндүмдөр жетиштүү өрчүгөн эмес да, сүйлөө же болбосо жазуу. Мындай учурлар кездешет. Андыктан сиз өзүңүздүн тил билүү деңгээлиңизде, анан тилди үйрөнүп жаткандагы мезгилиңизде сиз өзүңүзгө мындай сын баа беришиңиз керек да. Туура кылып атамбы, кайсы багытта кетип атам, тилдин билүү деңгээлиндеги жанакы 4 түрү бирдей өрчүтүп атамбы же өрчүтпөй атамбы деп билишиңиз керек. Тагыраак айтканда, мисалы сиз кыргыз тилин алып окуйсуз, текстти ооба окуп түшүнүп атасыз. Негизи текст эмне жөнүндө экенин түшүнүңүз, туурабы? Эгерде суроо туулсачы, мисалы ушул текст эмне жөнүндө экенин айтып берчи деген суроо туулса, анда эгерде сүйлөө көндүмүңүз өрчү элек болсо, ошого муктаж болсоңуз, анда дароо баягы тексттин мазмунун, текстте берилген ойду же болбосо текст боюнча берилген деги эле суроого мисалы толук жооп бере албай калышыңыз мүмкүн. Бул баягы кайсы бир көндүмдүн өрчү элек белгиси болуп эсептелинет. Муну эмне үчүн айтып жатам? Негизи тилди билемби же билбеймби, бул тил мага керекпи, керек эмеспи деген суроого такалганда, негизи ар бир эле адам кайсы деңгээлде билет экенин ошону аныктап алганы жакшы да өзүчү. Андан ары окуганга чайналып эле бири-бирге эле кайра кайталай бербей, мисалы баштапкы деңгээлден билесиз, сиз окуйсуз, түшүнөсүз, грамматикалык формаларды түшүнөсүз, жөндөмүлөрдүн мүчөлөрүн билесиз, туурабы? Мисалы этиштин чактарын ажырата аласыз, келдиби же келетпи, туура? Ошолорду түшүнөсүз. Ошону эгерде өзүңүз үчүн ушул деңгээлде аныктап алган болсоңуз, андан ары окуп кеткениңизге, же болбосо кайсыл деңгээлде, кайсыл багытта уюштурулган курсту сиз тандашыңыз керек, ошого дагы пайдалуу болуп эсептелинет да. Сиз өзүңүзгө өзүңүз баа бересиз тил билүү жагынан. Дагы бир мисал, резюме деген бар го, билесиздер, эмне резюме деген? Мисалы, азыр аябай керектүү нерсе бул, ишке орношкондо ар бир иш берүүчү резюмеңизди сурайт. Резюмеңизде сиздин иштик тажрыйбаңыз, билим тажрыйбаңыз, туурабы? Кайсы көндүмдөргө ээсиз, кайсы тилдерге ээсиз, негизи эле кесиптик жактан мындай сизди мүнөздөй турган кагаз резюме, туурабы? Ошондо суроо бар, акыркы суроочу, мисалы тил билүү деңгээли, кайсы тилдерди билесиз деген суроо бар. Адатта баягы резюменин аягында болот. Ошол жерде көптөрү жазат да, мисалы кыргыз тилин эркин билем, орус тилин эркин билем, англис тилинде окуй алам сөздүк менен деп, же болбосо сөздүк менен түшүнө алам деген бар да. Ошол жана биздин биринчи мисалда эле түшүнөм, бирок сүйлөй албайм дегендей да. Бул дагы таң калыштуу нерсе. Себеби деген адамдар, көпчүлүктөр чын эле сүйлөй албайт бир тилди, бирок билет, түшүнөт да, окуп түшүнө алат. Себеби деген арача англис тилине деги эле бардык эле тилге келгенде, мисалы сөздү, жазылып турган сөздү окуп, анан ошону түшүнүп эмес, биринчи кезде тааный алышат да сөздүчү. Мисалы жазылып турат да сөз. Ошону мисалы таанып анан түшүнсө болот. Демек, окуу көндүмү, пассивдүү көндүмү жакшы өрчүгөн. Бирок ал сөздү айтыш керек болсо, же болбосо бир кепте колдонуш керек болсо, ал сөз таппай калышы мүмкүн да. Демек, сүйлөө көндүмү, жазуу көндүмү мындай активдүү эмес, өрчүгөн эмес, ошол болуп калат да. Анан дагы негизи тажрыйбадан билебиз, мындай көпчүлүк эле
көпчүлүк эмес, эми айрым мисалы чет тилдери факультетин аяктагандар ошол чет тилинде, мисалы англис тилин же немис тилин окуган болсо, ошол тилде эркин сүйлөбөй калган учурлар бар да. Бул эмнеден? Бул жанакы тилди үйрөнүүдө тилдик 4 көндүмдүн кээ бирлери баягы аксап калгандыгын билдирет да. Вот чындыгы эмнеде? Чындык ушундай болуп эсептелет да. Же болбосо тилди баягы англис тилин үйрөнөм же кыргыз тилин үйрөнөм деп гезиттерди, интернеттерди окуп түшүнүп, сөздүктөн түшүнбөгөн сөзүн карап түшүнүп, жалпысынан пассивдүү жагын өздөштүрүп алган тилди көндүмдөрү бар, түшүнө алат. Укканда ал түгүл түшүнө алат. Англис тилин азыр мен билем, англис тили фильмдерди көрүп анан түшүнгөндөр бар да. А бирок сүйлөй келгенде, тилдин активдүү көндүмдөрүнө келгенде, ал мындай чабал болуп калат. Ушундай көрүнүштөр бар. Андыктан экинчи биринчи принцип, башкы принцип бул негизи тилди үйрөнүп жаткан адам өзү биринчи кезекте дагы көңүл бурушу керек. Активдүү кептик аракеттерин өрчүп атабы? Мисалы сүйлөп, суроо берип, диалогко катышып, анан ушул тилде жазып атамбы, кат жазам, билдирүү жазам, туурабы? Жана пассивдүү жагы, окуганда түшүнүп атамбы, укканда түшүнүп атамбы, ошону дагы көз салып өзү байкап жүрүш керек. Себеби адам алган билим, ал мисалы сиздин өзүңүз үчүн керек да. Өзүңүзгө ошо окуп атканыңыз натыйжалуу болуш керек. Ошон үчүн буга да эгерде ушундай теориялык жалпы нерсени билсе, адам мындай тилди үйрөнгөндө туура барат, өзүн көзөмөлдөй алат окуп атканда. Тилди үйрөнүүнүн экинчи принциби бул чыныгы турмуштук жагдайларда тилди колдонуу болуп эсептелет. Азыр орус тилинен алганда аябай бир жакшы, эми кыргыз тилине орус тили аркылуу келип атат, бирок негизи өзү латын тилинен келген болуш керек. Аутентичный деген сөз бар. Башкача айтканда, чыныгы турмуштук жагдайга ылайык келе турган, туура жасалма эмес. Анык адамдын, окуп аткан балдардын, мисалы сиздин өзүңүздүн турмушуңузга, жаш өзгөчөлүгүңүзгө, кызыкчылыгыңызга, чөйрөңүзгө тиешелүү, ошого жакын, ошого үндеш келген тилдик кооруңузду кеңейтишиңиз керек. Лексика болобу, грамматикалык форма болобу, туура. Себеби деген көп эле учурлар бар. Мисалы англис тилин үйрөткөн, англис китебин алсаңар, мисалы ал жерде көп бар. Мисалы кофенин түрлөрү бар. Мисалы ресторанда деген тема бар да. Ресторанда анан сурайт да, мисалы кофенин кайсы түрүн ичесиң дегенчи. Бирок кыргыз тилине келгенде, кыргыз маданиятына келгенде, мисалы чет элдик адам кыргыз айылдарына барса, бул өтө деле аябай көйгөйлүү, анан өтө эле маанилүү тема эмес. Ресторанга барыш, анан кофенин түрүн кайсы түрүн ичесиң дегенчи. Туурабы? Шекери жок ичесиңби же шекери менен ичесиңби деген суроо негизи кыргыз маданиятына салттык жашообуз үчүн ал өтө актуалдуу, өтө көйгөйлүү нерсе эмес. Ошондуктан кыргыз тилин окуганы келгенде чыныгы турмуштук жагдайларга керек боло турган тилди үйрөнгөнүңүз жакшы да, мисалычы. Жана албетте өзүңүз тандаган курсту, өзүңүз бара турган сабакты дагы ушул жагынан да бааласаңыз болот да. Мен мисалы ушул сабактан чыгып көчөгө чыкканда, Бишкектин көчөсүнө чыкканда же башка айылга барганда, мен ушул сабактан алганымды мен чыныгы турмуштук деңгээлде колдоно аламбы же колдоно албаймбы? Ушуга жараша азыркы кездеги негизи тилди чет тили катары окутуунун талаптарынын бири ушу чыныгы турмушка ылайык келиш керек окуй турган, өздөштүрүлүп жаткан баардык материал, өзүнчө бир сөз болобу, тема болобу, негизи сиздин тилди үйрөнүп аткан адам катары сиздин турмушуңузга, чыныгы жашооңузга туура келе турган сабак болуш керек. Бул биздин тилди үйрөнүүдөгү эки башкы принциптер болду.